Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Аброр Хакимов бүткүл дүйнөлүк оюндарда алтын медалга ээ болду. Кыргыз Республикасынын кикбоксинг боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Аброр Хакимов Эр-Рияд шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк оюндарында алтын медалга татыды. Спортчу 71 килограммга чейинки салмакта катышкан. Алтын медал үчүн беттеште франциялык мушкерди жеңип биринчи орунду ээлеген. Бүткүл дүйнөлүк оюндары 20 октябрь күнү башталган. Жалпы 15 спорттун түрүнөн мелдештер өтүп жатат. Кыргызстандын улуттук курама командасы карате, самбо, джиу-джитсу, грэпплинг, казак күрөшү, алыш белбоо күрөшү жана кикбоксинг боюнча катышты. Мелдеш 30 октябрь күнү жыйынтыкталат. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ушул App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Депутат Ташиев 5 миллион сом жумшап Сузакта машыгуучу зал ачылды. Сузак районуна караштуу Барпа айылында машыгуучу зал тапшырылды. Эл өкүлү Шайырбек Ташиев өз каражатынан 5 миллион сом жумшалып, заманбап спорт менен алектенүү үчүн шаймандар коюлган. Президенттин Жалал Абад облусунда ыйгар мукты өкүлү Абсатар Сыргабаев, Жогорку Кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев, Айбек Маткеримов катышты. Көлбаевдин өлүмүн териштирүү Ташиев менен Зулушевдин мамилесине суу себеби. УКМКнын аскерлери тарабынан Камчыбек Көлбаевдин атылып өлтүрүшүн аскер прокуратурасы иликтеп, мыйзамдуулугуна баа берерин Садыр Жапаров билдирген. Азырынча кандай таризде иш жүрүп жатканы коомчулукка белгисиз. Башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кадамына кызыккандарда арбын болууда. Аз күн мурун баласына байланыштуу компроматка үндөш маалыматтар чыгып кеткени УКМК тарабынан жасалган басымбы. Элита чөйрөсүндө ар кандай кептер козголуп, талкуулар жаралуу. Акыры аягы Камчыбек Ташиев менен Курманкул Зулушевдин тирешүүсү орун алып, бири-бирине карата чабуулдар башталбайбы? Ооба, учурда так кесе бүтүм чыгара албайбыз, бирок көзгө көрүнбөгөн оюндар от алып отуруп, соңунда кандайдыр бир жарлууга жеткизбейби? Көкөтөйдүн ашы көп жырдын башы деп айтыла келгендей. Көлбаевдин өлүмүнө байланыштуу окуянын аягы жаңжалга айланып кетүүсүндө болжогондор жок эмес. Төбөлдөрдүн пикир келишпестикке барганы да бекер жерден айтылбагандыр деп жазган Арба Кейджи сайты. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы. Сиздерден кайрымдуулук кылып 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыркы учурда $25,000 керектелип жатат. Андай каражат жок болгондуктан сиздерге байланышып турам. Азыр Элханчиктин акыбалы, дем алышы кыйын. Мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда карта Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду Ата фабрикасына $1 миллион бөлөт. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду Ата ЛТД кондитердик фабрикасына $1 миллион бөлөт. Бул туурасында аталган фонддон билдиришти. Маалыматка ылайык, фабрика Сокулук районунун Шопоков айылында жайгашкан. Ал Кыргызстанда кондитердик азык чыгарган лидер компаниялардын бири. Фабрика 200дөн ашуун продукция чыгарып, товардын бир бөлүгүн Казакстан, Кытай жана Монголия өлкөлөрүнө экспорттойт. Суроо талап көбөйгөндүгүнө байланыштуу өндүрүштү кеңейтүүнү пландап, Россия Кыргыз өнүктүрүү фондуна кайрылышкан. Натыйжада фонд ишкананы модернизациялоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө деп $1 миллион бөлүп берген. Бул долбоордун жардамы менен фабрикада шоколад момпо суйларын жана батончиктерин чыгаруу 2,5 жана 4 эсеге көбөйөт. Тышкы рынокко чыгаруунун көлөмү жана салыктык төгүмдөр дагы жогорулайт. Ишканадагы жумуштуулардын саны да өсөт. Фонд Кыргызстанда өндүрүш тармагын өнүктүрүүгө, жаңы технологияларды жана заманбап стандарттарды киргизүүгө стимул берүүгө аракет кылат, деди Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду
фондунун башчысы Артем Новиков. Фонд жаңы долбоорлорду эл эмес улуттук лидерлердин дагы ишин илгерилетүү үчүн колдоо көрсөтөрү белгиленди. Биздин ата фабрикасы менен ийгиликтүү кызматташуу боюнча тажрыйбабыз бар. 2019-жылы фонддун бир программасы аркылуу ишкана жабдууларды сатып алуу үчүн 2 кредит алган. Бул жаңы долбоордагы компаниянын мындан ары өнүгүп, сапаттуу продукцияларды чыгарып жана экспорттун көлөмүн жогорулатууга өбөлгө болоруна ишенем деген Новиков. Қазақстан бүгін аза күтүп жатат. Жапаров Токаев менен телефондон сүйлөштү. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Қазақстанын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ал Кыргызстандын элинин жана жеке өзүнүн атынан Казакстандын Караганда облусундагы Костенко атындагы шахтада жарылуудан улам адамдар курман болгондугуна байланыштуу дагы бир жолу көңүл айткан. Президент каза болгондордун туугандарына жана жакындарына кайраттуу болушун, жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин каалады. Ошондой эле Жапаров бул оор учурда Кыргызстан боордош Казакстан элинин жанында экенин баса белгилеген. Белгилей кетсек, 28 октябрга караган түнү Костенко шахтасында жарылуу болгон. Соңку маалымат боюнча андан каза болгондордун саны 36-га жетти. Буга байланыштуу бүгүн Казакстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Садыр Жапаров кече да коңшу өлкөгө көңүл айтуу телеграммасын жөнөткөн. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сіздерге машиналардың бардығын таныштырып кетейін. Бұл машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объемы 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылғы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттүү туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Барыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди уласыздар туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Медербек Алиев жогорку кеңештин депутаты, ишмердиги күмөн жараткан курулуш компаниялардын тизмесин УКМКга берем. Медер мырза, сиз жаңыдан курулуп жаткан үйлөрдүн мыйзамдуулугун текшерүү боюнча комиссиянын мүчөсү катары өзгөчө пикириңиз бар экенин айттыңыз. Ал кандай пикир? Негиз бул комиссия өкмөттүн чечими менен түзүлгөн. Эмне үчүн жанагы Туркияда жер титирөө болгондон кийин биздеги жаңы салынган үйлөр коопсуздукка жооп береби? Кудай сактасын. Эртең бизде да жер титирөө болуп кетсе, жарандарыбыз набыт болбойбу? Ошону билели деген максатты койгон алдына. Акыркы 10-15 жылда жаңы үйлөр козугарындай эле жайнап кетти да. Шаар жайылган бир айылга айланып баратат. Туура, курулуш жүрүшү керек, бирок анын өзүнүн кандайдыр бир талаптары сакталууга тийиш. Анан ошол комиссиянын алкагында изилдөө материалдарын көрүп батып, мен көп нерселерди таптым. Бишкекте уруксат берилчү эмес жерлерге да бүт куруп ташташыптыр. Канализация, электр суу түтүктөрү ошол салмакты көтөрө алабы, көтөрө албайбы, ага карабай эле кура беришкен. Кудай сактасын, өрт чыгып кетсе көп элиталык үйлөргө өрт өчүрүүчү машина кире албайт. Ошондуктан жок дегенде мындан кийин курула тургандардын мыйзамдуулугун караш керек. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коелу, таза, мыйзамдуу иштеген, салык төлөгөн курулуш компаниялары да жок эмес. Таза иштегендер да бар деп атпайсызбы? Алар 40% түзөбү? Менин баамымда тилекке каршы акыркы 15 жылда биздеги уруксат берүүчү мамлекеттик органдар аябай коррупциялашып кеткен. Бул жаңылык деле эмес, канчасына иш козголду, канчасы соттолду. Болбой
эле акчасын алып, мына бул жерге кура бер деп эле уруксат бере берет. Жапайы капитализмде өскөн акчалуу киши элдин коопсуздугун, ден соолугун акыркы орунда ойлоп турат. Эптеп эле үйүн куруп сатып ийсе, а жыйынтыгында эмне болот? Быйыл шаарда суу таңкыстыгы байкалып, сууну пайдалануу боюнча айрым чектөөлөр да кирди. Кээ бир адистер суунун таңкыстыгын дал ошол көп кабаттуу жаңы үйлөрдүн көбөйүшү менен байланыштырып жатышат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул боюнча менин так маалыматым жок, андыктан айта албайм, изилдеп көрөйүн. Бирок мурда шаарда суу канализация менен камсыздап жатканда кийин мынча үй курулат деп эске алган эмес да. Шаардын ген планы бар. Мисалы, бир райондо мынча үй, мектеп, ага жараша машине токтой турган, балдар ойной турган аянтчалар болушу керек, бирок тегерек четке бүт эле курулуп жатат го. Ал жерге курганга болобу, болбойбу, кырсык катталса өрт өчүргүч машине батабы, батпайбы, алар эске алынбай жатат. Ишмердүүлүгү күмөн жараткан курулуш компанияларынын баарынын тизмесин текшерип көрүңүздөр деп прокуратурага, УКМКга берем. Себеби бул маселе жеке Медербегалиев менен курулуш компанияларынын талаш тартыш эмес, бул жалпы жарандардын өмүрүнө, коопсуздугуна, ден соолугуна байланыштуу маселе. Ошон үчүн сөзсүз түрдө текшериши керек. Эң негизгиси, ал үйлөрдүн же титирөөлөргө чыдамдуулугу канчалык? Акыркы кездерде цементтин, арматуранын сапаты начардыгы тууралуу көп айтылып жатат. Жакында комиссия толук корутундусун чыгарат, ошону күтө туралы деп жазган Аргумент KG сайты Медербегалиев менен маек куруп. KG Group курулуш компаниясынын ээси Имамиддин Ташев камакка алынды. Оз Топурак KG Group курулуш компаниясынын ээси Имамиддин Ташев номер 1 тергөө абагына 15 ноябрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-Май райондук соту кабыл алды. Ал курулуш иштерин жүргүзүүдө мыйзамсыз иштерге барган деп шектелүүдө. УКМКнын маалыматына караганда, убадаланган бала бакчанын ордуна 2 көп кабаттуу үй курулуп кеткен. Мамлекетке келтирилген чыгым 52 миллион сом деп бааланууда. Өкмөт бир катар министрлердин 14 орун басарын кыскартты. Министрлер кабинети министрликтердин жана административдик ведомстволордун жетекчилеринин орун басарларынын санын оптималдаштырганын маалымдады. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Маалыматка караганда, бул чечимге ылайык 9 аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарында министрлердин орун басарларынын жана администрациялык ведомстволордун жетекчилеринин орун басарларынын 14 штаттык бирдиги кыскартылат. Тагыраак экономика жана коммерция министрлиги, финансы министрлиги, тышкы иштер министрлиги, өзгө чогуу далдар министрлиги, айыл чарба министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, санариптик өнүктүрүү министрлиги, министрлер кабинетине караштуу социалдык фонду. Мындай чечим президенттин республикалык бюджеттин чыгашаларын оптималдаштыруу, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик каражаттарды пайдалануусунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашуунун алкагында аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ишин оптималдаштыруу максатында министрлер кабинети тарабынан министрликтерди жана административдик ведомстволордун жетекчилеринин орун басарларынын санын кыскартууну караган токтом кабыл алынды. Белгилей кетсек, буга чейин президенттин жогоруда аталган жарлыгын аткаруунун алкагында жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинде жана министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинде жетекчинин орун басарларынын саны кыскартылган. Бөдөш Мамырова, экс-депутат Ташиев менен Зулушевдин ортосунда тирешүү жаралбайт. Бөдөш эже акыркы мезгилде түрдүү сөздөр чыга баштады. Айрымдар Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин мамилеси солгундап, таарынычтар жаралды деген ишенимдүү айта башташты. Чын эле таарынышып кетиши мүмкүнбү? Экөөнүн мамилесинин солгундап кетишине негиз деле жок. Айтылып жүргөн күмөн саноо божомолдор кезектеги имиш кептер го. Негизи экөөнүн мамилесинин бузулушун каалаган кызыктар болгон тараптар бар окшойт. Анткени маал менен коомчулукка маалымат ыргытып, мамилелерди солгундап калыптыр деген пикир жараткысы келгендер бар. Албетте, жумуш болгондон кийин талаш тартыш болот, бирок эки жакты карап кетти дегенге негиз жок. Андайга жол беришпейт. Таарынышканда эмне талашы бар, кызыкчылыктары бирдей, бир багытта эле бараткандай, өтө деле ажырым сезилбейт. Камчы Көлбаевдин УКМК тарабынан атылганын мыйзамдуулугун аскер прокуратурасы териштирип жатканын президент жарыя кылды. Мындан айынан Ташиев менен Зулушевдин тирешүүсү жаралбайбы? Албетте, акпы карабы адам өлүмү катталды, болгондо дагы атайын кызматтын жүргүзгөн операциясы боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп жатканда мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Аскер прокуратурасы иликтегени үчүн экөөнүн мамилеси бузулуп тирешүү жаралат деген болбогон кеп. Анткени Ташиев да, Зулушев дагы иштин тыкыр иликтенип, мыйзамдуулугу баасын алышына кызыктар. Ошон үчүн болуп өткөн окуяны терең түшүнүү менен коомчулуктагы ар кандай такталбаган маалыматтарга чекит коюу үчүн аскер прокуратурасы иликтегени туура эле, деп жазган Арба KG сайты Бөдөш Мамырова менен маек куруп.